Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кадыршаевич, жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич. Биздин апабыздын оорусуна байланыштуу апабыздын кайрылуусун ушу сиздерге жөнөтүп коелу деп ушу мажбур болуп жатабыз. Апабыз 76 жашта өзү инсульт болуп төшөктөн тура албай, үйүнө да жакшы чыга албай, ошон үчүн биз мажбур болуп жатабыз сизге кайрылганга. Апамдын үстүнөн коопсуздук кызматынын аркасынан иш козголуп, октябрь сотунда азыр каралып жатат. ОПГ беренесин коюшту. Болгон мүлктөрүбүздү, болгон үйлөрүбүздү, өзүбүз жашап аткан атабыздан калган үйлөрүбүздү, неберелерибиз жашап аткан үйлөрүбүздү конфискацияга азыр кеткенге бат эрте сот өтүп, апамдын оорусуна карабай, ал сот отуруму үйгө чейин келишип, үйдөн азыр сот отуруму үйдүн ичинде дагы өтүп жатат. Биздин ошо апабыздын суранычы, биз эч кандай мамлекеттик жумушта иштеген эмеспиз, эч кандай эч кимге жаманчылык кылган эмеспиз, бир дагы заявитель, бир дагы жабырлануучу киши жок. Азыркы учурда ушундай болгон мүлктөрүбүздүн баарын сот аркылуу конфискация кылганга азыр абдан тез өтүп атат. Эч кандай бизди Кыргызстандын баары эле билет, биздин семьяны баары эле билишет, биз эч кимге эч кандай жаманчылык кылган эмеспиз. 222 части 3 пункту 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, уважаемый суд. Сизге азыр айта КС9 кажети жок деп айтышты мурун, сизге ушуга чейин белгилеген деп атышат, билишет. Ушул бузулган айып боюнча макулсузбу сиз? Макул эмеспиз. Макул эмеспиз. Түшүнүктүү.